Кыргыз совет тилчиси, улуттук туңгуч лексикограф жана лексиколог, филология илиминин кандидаты, профессор, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери Кусейин Карасаев 1901-жылы 5-январда Ысык Көл областынын Түп районуна караштуу Кең Суу айылында төрөлгөн. Бир 1921-1922 жылдары Кең Суу айылдык революциясынын комитетинин төрагасына орун басарлык кызматты аткарган, маданий агартуу кызматтарында иштеген. Ошол эле жылдары мамлекеттик университеттин жумушчу факультетине кыргыз тилинен сабак берген. Ошондой эле ВКПКнын Орто Азия бюросунун котормочулар жана резиденттер тобунун бюросуна мүчө болгон. Кусейин Карасаев 1927-жылы Бакуда өткөн Жаңы Түрк алфавитинин борбордук комитетинин пленумуна катышкан. Бир 1935-1940 жылдары Кыргыз маданий курулуш илими изилдөө институтунда илимий кызматкер. 1951-1974 жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинде мугалим болуп иштеген. Карасаев кыргыз алфавитинин бардык түрүн түзүүгө катышкан, авторлош болуп чоңдор үчүн жаңылык деген туңгуч алифбе түзүшкөн. Өзү да сабат ачкыч алифбесин жазган. Карасаев Кыргызстанда сөздүк түзүү ишине негиз салгандардын бири. 1966 жылы Карасаев тарабынан чоң кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү жарык көрдү. Ал ошондой эле элдик ожеги чыгармаларды жыйноо, котормо ишине да кыйла салым кошкон. Семетей баш болгон жомок дастандарды жыйнаган. 1931 жылы айтылуу манасчы Саякбай Каралаевди Фрунзе шаарына алып келип, маданий илимий журтчулукка тааныштырып, андан Манас эпосун жазып алууну уюштурган. Көптөгөн орус жазуучуларынын чыгармаларын кыргыз тилине которгон. Эмгек Кызыл Туу ордени медалдары менен сыйланган. Кыргыз Америка Украина институтунун ардактуу ардагери. Улуу инсаныбыз 1998 жылы дүйнөдөн кайткан. Кусейин Карасаев быйыл 120 жашка толмок.